Саламатсыздарбы? Сиздерге бүгүн мен чөйрөгө кантип катталып, кантип группаларга кошулуу, кантип профилди толтуруу жөнүндө кыскача инструкция айтып берейин. Биринчиден, чөйрөк.com сайтына киресиздер. Киргенде катталууга 3 жерден мүмкүнчүлүк бар. Оң жагынын үстүндө катталуу деген кнопка, же болбосо ортосунда катталуу деген, же сол жагында катталуу деген. Андан тышкары сиз телефонуңузга жүктөп алсаңыз болот. App Store'дон жана Google Play'ден тиркемени. Ал жактан да катталуу окшош. Ал жактан киргенде эле ошол катталуу мүмкүнчүлүгү болот. Ошону басасыз. Андан соң чөйрөгү кошулганга бул жака электрондук почтабызды жазабыз. Бул жака пароль, сыр сөз жазыш керек. Ал пароль албетте сиз гана билишиңиз керек. Пароль англис тилинде, латынча, чоң тамга, кичинекей тамга, анан цифралар же болбосо знактар аралашкан болсо, оорураак болсо жакшы болот. Бул жакта көрсөтүп турат кандай пароль экенин. Анан бул жака атыңызды жазасыз. Азамат Кунов. Фамилияңызды и бул жака аккаунттун атын жазасыз. Аккаунттун аты латынча болуш керек. Пробелы жок, аралыгы жок болуш керек. Мисалы, атыңыз, фамилияңыз Азамат Токтокунов. Кайсыл мамлекетте жашайсыз, ошону тандаңыз. Сиз кайсыл жактан эмес, баарыбыз Кыргызстандан, бирок кайсыл мамлекетте азыр жашайсыз, ошону тандайсыздар. Мисалы, мен азыр Германияда жашайм. Эгерде бул жакта мамлекет жок болсо, анда чөйрө менен байланышып, ошол мамлекетти кошуп берүүнү сураныңыз. Кийин телефонду ар кайсы мамлекетте жашагандыктан, ар кайсы мамлекеттин коддору башкача, ошондуктан телефонду толугу менен жазыңыздар. Кыргызстанда болсо +996 менен башталат. Германияда +49. Андан соң сиздин башкы кесибиңизди тандаңыз. Сиз кимсиз? Программист, айтишниксизби, же жеке ишкерсизби, же болбосо башка жумушта иштейсизби? Доктор, инженер, психолог, юрист, кызматкер, айырмасы жок. IT-ден тышкары бир жумуш иштейсиз, ушуну тандайсыздар. Дизайнер болсоңуздар, UX, UI дизайнер, маркетолог, SMM десеңиз Сорбону. Долбоордун жетекчиси, проект менеджер, координатор болгондор үчүн, тексттерди жазган адамдар, контент жазуучу, копирайт жасаган адамдар, музыка менен иштегендер. Бул сүрөт тартуу окуш болуп калыптыр. Бирөөсүн алып коет экенбиз. Финансы боюнча тандайсыздар, же болбосо ушунун бирөөсүн тандайсыздар. Мисалы, мен азыр программистмин. Чөйрөгө эмне үчүн кошулуп атасыздар? Сизде идея барбы? Чөйрөңүздү кеңейткени атасызбы? Же сиз специалист, кол менен жардам берген жатасызбы бирөөгө? Эксперт катары, ментор катары, же стартабыңыз барбы? Же жеке ишкер болуп жүрүп жаткан долбоорго партнер издеп жатасызбы? Же инвестор болуп, инвестиция үчүн долбоор издеп жатасызбы? Ошону тандайсыз. Мен болсо, менде идея бар, керектүү продукт же компания түзгөндү үйрөнгүм келет деп жаздым. Уюлдан эмнени издейсиз? Идея издейм, жаратманы издейм, долбоор издейм, эксперт издейм. Мисалы, мен идея издейм. Анан бул жактан өзүңүз жөнүндө кенен жазып бериңиз. Мисалы, мен азыр саламатсыздарбы? Менин атым Кунов. Мен азыр жашайм. Кесибим боюнча IT адис.
Чөйрө кошулганынын себеби жактан жаңы долбоор жасап үйгө белгилүү болгон чыгарсам деп ушинтип жазууңузду улантып кете бериңиз. Бул аябай керектүү, чтобы сиздерди профилге киргенден кийин ким экениңизди билип алсын. Анан көп жерден ушул жерден толтура албай калып атышат. Менин билишимче Facebook дегенде мен Facebook'ун аккаунтунун аты мындай Азамат агай. Бирок бул жактан Facebook'ту толугу менен толтуруш керек. Ошондуктан бул жактан Facebook'ту көчүрүп алып туруп facebook.com Азамат агай деп жазыш керек. И LinkedIn'де дагы ушундай. LinkedIn'ди ачып, өзүңүздүн аккаунтуңузду көчүрүп келип кошуш керек. Instagram'дакы, Twitter'деки жана Telegram'дакы t.me. Бул жак, бул соц тармактар мүмкүн болсо толтурса болот. Эгерде сиз Facebook'та же Twitter'де жок болсоңуз, анда бош калтырып эле кете бересиз. Анан толтурган соң катталууну басабыз. Катталууну баскандан кийин электрондук почтаны ырасташ керек болот. Электрондук почтага кат келиш керек. Бир аз күткөндөн кийин сизге кат келет почтаңызга. Чөйрөдөн activate your account дейт. Англис тилинде азырынча, албетте бул кыргыз тилине которулат. Анан ушул шилтемени басыш керек. Балким мындай чыгып калса, баары бир ачуу. И могул жактан активация деген кнопканы басуу керек. Сиздин аккаунт активация болду. Эми болсо кайра логинди басып, бул жака электрондук почтаңызды жазасыз. И сиз жазган сыр сөз эстеп калууну басып койсоңуз болот, кайра жазып отурбай. Туура эмес болуп калды. Кирдик. Албетте сактап койсоңуз болот. Анан оң жакта ушундай эме чыгат. Профилиңиз канча процентке толду. Эгерде мен көрсөткөндү баарын жасасаңыз, анда 93% деп көрсөтөт. Анан бул жакта сүрөт сурайт. Албетте сүрөтүңүздү жүктөш керек. Бул жактан кирип, же болбосо эгерде сиздер тиркемеден кирсеңиздер, анда тиркемеден ошол профилди басып, эдитти басып, же болбосо профиль фото дегенди басып, анан бул жактан сүрөт тандайсыңар. Өзүңөр сүрөтүңөрдү. Анан жүктөлгөн соң керектүү форматта кесип, чоңойтуп алабыз дагы. И кесип коебуз кроптеп. Бүткөндөн кийин мына бизде сүрөт бар. Чөйрөнүн логотипин бассак, бул жакка кетип калды. Мына биз жаңы чөйрөчү болуп келдик, жашыл. Анан долбоорго кошулуш үчүн долбоорго кошулуш үчүн албетте бул жакка долбоорго кошулгандан мурун эмне жаңылык дегенди басасыздар. Анан бул жака кайра өзүңүз жөнүндө жазсаңыз болот. Биз мурда ошол жазган нерселер мына бияка сакталып калды. Биздин соц тармактар биякта сакталды. Кийин өтсөк болот. Анан бул жакта мына өзүңүз жөнүндө айтып бергенсиз, ошону көчүрүп туруп эле кайра
эмне жаңылык деген жерге келип деп жазсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Менин атым тиги бул. Чоңураак да жазсаңар болот. И пост кылып коесуз. И ошону менен чөйрөчүлөр сизди таанып баштайт. Анан биякта активдүү долбоорлор бар акыркы. Бирок биз билим деген долбоорго өтөбүз. Бул жакта мына көп курстар бар. Кээ бирлери ачык, кээ бирлери жабык. Бирок менин курстарым дегенде ошол чөйрөдөн берилген курстар. Бул жактан ошол чөйрө жөнүндө деген курсту өтүш керек. Чөйрөнү билиш үчүн. Андан башка башка долбоорлорду өтсө болот. Эң негизгиси чөйрөнүн курсун өтүп. Анан долбоорлорду басабыз. Долбоорлордо азыр бизде ачык долбоорлордон бул жакта көрүнүп турат. Ачык деп, приват жабык. Ачык курстарга долбоорго кошулуу деп кирсе болот. Жабык курстарга кире албайсыз эгерде сиз чакырылбасаңыз. Эгерде сиз ушул мамлекеттерде жашасаңар, Туркияда, Европада, Британияда, Россияда, анда ошол жака сурансаңар болот кошулганды. Берлинде жашасаңыз, Берлиндеги курултайга келсеңиз болот. Бул чөйрө кеңеш жабык, буга баспай эле коюңуздар. Эгерде сиздер ачык группаларга, мисалы, айтиден суроо жооптор болсо, буга кошулсаңыздар болот. Жумуш издейм десеңер, эркин ишке, ар кандай сөздөрдү котором десеңер, кыргыз тили ордосуна, чөйрөнүн жаңылыктарын билип турам десеңер, чөйрөгө кошулгула. Силерге жардам керек болсо, жардам керек группасына кошулуп жазгыла, жардам керек деп. Ал эми жардам берем десеңер, жардам берем группасына кошуласыздар. Эгерде сиз күз демилге, IT демилге группасына катталып акча төлөсөңүздөр, анда ушул группага кошуласыздар. Анан албетте сиз өзүңүздөр чөйрөчүлөрдү издесеңиздер болот. Жашаган жерине, издегенине, кесибине байланыштуу. Анан башка дагы жаңылыктарды көрүп турсаңыздар болот. Ошол көргөн чөйрөчүлөр менен кат жазышсаңыздар болот. Чөйрөгө мисалы кат жазсаңыздар, ал болсо мына бул жактан кат катары келет. Анан жаңылык notification'дер бул жактан келет. Азыр чөйрө ушинтип иштейт. Кыскача азыр бир аз немени да көрсөтө кетейин анда. Тиркемеден. Тиркемеге кошулгандан кийин, бул жакта тиркемени ачып койдум. Тиркемеге кошулгандан кийин тиркемеде дагы жаңылыктар чыгып турат. Силер кошулган долбоорлордо. Анан курстар болсо бул жакта, долбоорлор бул жакта. Жабык долбоорлор кошуу өтүнүчү, чат жазышыңар болот. Анан сүрөттү өзгөрткөндө, мына могул өзүңөрдүн аккаунтуңарды басып туруп, профилди басып, бул жактан edit кылып, анан сүрөттү басып, анан сүрөттү көчүрүп өзгөртсөңөр болот. Ушу менен бүттү. Суроолоруңуздар болсо, чөйрө менен байланышып жазсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.